Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Урматтуу мусулмандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Аллах Тааланын буйругу менен кайрадан эле ушул жума хутбасы аркылуу сиздер менен жүз көрүшүп, саламдашып турганыбызга Аллах Таалага шүкүрлөр айтабыз. Мен бардык мусулмандарды Кыргызстан мусулмандарынын дини башкармасынын атынан мына бардыгыбызга белгилүү болуп, качан болор экен, кайсыл күнгө туура келер экен деп күтүп жаткан эң ыйык Рамазан айынын кирип кел жаткандыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Быйылкы 2004 жыл же башкача айтканыбызда хижри эсеп менен 1425 жылда Рамазан айы кайсыл күнгө туура келет. Бул албетте бардык момун мусулмандарды бүгүнкү күнү жүрөгүндөгү өйүп турган маселе жана күтүп турган маселебиз. Мына бүгүн сиздерге ушул жөнүндө ачык айкын даана жарыя кылып айтууну Аллах Таала насип кылып турат. Аллах Таала буйруса, быйылкы жыл Рамазан айы мына 2004 жылдын 14 октябрь күнүнө шек күн туура келип жатат. Бул шек күндү биз Арапа да деп коебуз, кээ биргилер четтик да деп атап коюшат. Ал эми Рамазан айынын 1-күнү 15 октябрь жума күнгө туура келип жатат. Мына Кудай насип кылса 15 октябрь жума күнү Рамазан же башкача айтканыбызда орозо айынын 1-күнү болуп эсептелинди. Буга Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин чечими чыкты. Ошондой эле бул чечим Орта Азия жана Казакстан мусулмандарынын ортосунда Казакстандын дини башкармасы менен Өзбекстандын, Туркиянын, Россия мамлекеттеринин мусулмандарынын дин башкармалыктары менен кеңешип, ынтымакташып, ошондой эле көп далилдерге таянып, айдын чыгышына да мындай өзүбүздүн эсептер менен ошол календарларга таянып, бардыгыбыз бир мамиле менен ынтымакташып, ушул 15 октябрь күндү Рамазан айынын 1-күнү деп белгиледик. Эми бул Рамазан айынын 1-күнүдөн 1 күн мурунку күндү жогоруда айттык шек күнү деп. Ушул жөнүндө мен бир аз түшүндүрмө бергим келип турат. Себеби биздин мусулмандардын ичинде ушул күндү атоо ар түрдүү багытта болуп кеткен. Кээ биргилерибиз бул күндү Арапа күнү дейбиз. Кээ биргилер четтик күнү дейт. Кээ биргилер шектик күнү дейт. Мына шарияттын көрсөткөнүндө бул күндү шек күнү деп атайбыз. Шек деген күмөн деген сөз. Ал эмне күмөн? Мына Рамазан айынан 1 күн мурунку айды Шаабан айы дейт. Ошол Шаабан айынын эң акыркы күнү бул Рамазан күнгө өтүп калдыбы же Шаабан күнү болуп калдыбы? Ай көрүндүбү, көрүнбөдүбү деп күмөнсүрөп калган күндү шек күнү, бул күмөндүү күн дейт. Мына ошондуктан биз 14 октябрды шек күнү деп белгилеп жатабыз. Шек күнүндө кээ бир адамдар үйүндө жыт чыгарып, кээ биргилер кан чыгарып, ал эми кээ биргилер болсо ушул боорсок челпек салып, ушундай бир жөрөлгөлөрдү өткөрөт. Шарият мына ушуларды жасагыла деп көрсөтмө берген эмес, урматтуу туугандар. А бирок эртең Рамазан айы келип жатат. Орозо кармашыбыз керек деп ниет кылып, өзүнүн үй бүлөсүндө бала бакырасы менен олтуруп, бир жакшы даам жасап, ошондой эле колудан келсе боорсок салып, үйүндөгү өзүбүздүн үрп адаттарыбызды аткарып, балдары менен чогулуп олтуруп, өтүп кеткен адамдарга арнап Куран окуп,
өзүнүн үй бүлөлүк, дүниелік иштерине арнап жакшы тилек максаттарды кылып отурса, бул сооп болот. Бунун эч кандай зыяны жок. Ошол күнү жуунуп, тазаланып, мына эртең орозо күн башталат экен, орозо кармайлы деп олтуруунун өзү бир чоң сооп, урматтуу мусулмандар. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фастауду билла, я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун" деген аят бар. Аллах Таала Кур'анда айтты: "Эй момундар, эй иман келтирген пенделер, силерден мурункуларга парз кылгандай эле силерге да эсептелүү күндөрдө орозо кармоону парз кылдым" дейт Аллах Таала. Ажеп эмес, силер бир нажат тапсаңар, бир күнөөдөн кутулуп калсаңар деп Аллах Кур'анда айтып жатат. Мына Аллах Таала Рамазан айыны сиз менен бизге парз кылды. Бул парз деген сөз буйрук, Аллах Тааланын буйругу. Рамазан айы 12 айдын içinde bir ай. Мына ошол Рамазан айынын ар бир күнүндө орозо кармоо бул парз болуп эсептелинет. Кээ бирги инсандар ушул орозо парз экен деп, буйрук экен, Алланын буйругу экен деп орозо кармаган болсо сооп болот. Эгерде орозо кармай албай калса, күнөөкөр болот ал адам. Эми ал адам себепсиз кармай албай калса күнөөкөр болот. Эми орозонун парз экендиге ишенбесе, тоотпосо, Рамазан айынын Рамазан бул улук ай экендигине моюн сунбаса, ал адам динден чыгат, ыймансыз болот деп Аллах Таала Кур'анда, Алла өзүнүн шариятында айтып кеткен. Мына ошонон Аллах Таала сактасын. Кээ бирги инсандар дайым орозо кармап жүргөндөр бар. Ал эми кээ бирги инсандар мындай улук айларда орозо кармайт. Ал орозо кандай орозо? Ал нафил орозо деп коет. Ал учурларда орозо кармаса сооп болот, орозо кармабай койсо күнөөкөр болбойт. Ал эми Рамазан айында орозо кармоо бул парз, милдеттүү түрдө. Ал эми ал күндө кармабай койсо Рамазан айында ал адам каттуу күнөөкөр болот. Ошондуктан башка учурдагы орозо кармоо менен Рамазан айындагы орозо кармоону биз толук айырмасыны ажыратып алуубуз абдан зарыл. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Ибн Аббас деген сахабасыдан шундай риваят кылынган айтым бар. Адам алейхиссалам Аллах Тааладан сурады: "Эй жараткан, сен мага кабар берчи, күндөрдүн эң жакшысы кайсыл күн?" дегенде Аллах Таала айтты: "Күндөрдүн эң жакшысы бул жума күнү. Жума күнүдө Аллах Таала пенделеринин күнөөлөрүнү кечип жиберет. Мына ошондуктан жума күнү жакшы күн" деди. Адам алейхиссалам сурады: "Айлардын жакшысы кайсы ай?" дегенде айлардын жакшысы бул Рамазан айы. Рамазан айы кирген учурда Аллах Таала Рамазан айында пенделерине рахмат көзү менен карайт. Рахмат көзү менен кароо деген сөз күнөөкөр пенделердин күнөөсүнү кечип, магфират кылып, ошолордун күнөөлөрүнү болду кечтим деп Аллах Таала айтып турат. Рахмат көзү менен кароо ушул. Мына ошондуктан Рамазан айы бул айлардын эң жакшысы, эң улугу жана касиеттүүсү ушул Рамазан айы дейт. Урматтуу мусулмандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: "Шахрун аувалуху рахматун, аусатуху магфиратун, ахируху итқун минан нирон" дейт. Рамазан айынын мына биз 30 күнгө бөлүп эсептей турган болсок, ошонун эң алдыңкы биринчи 10 күндүгү Аллах Тааланын рахматы дейт. Аллах Тааланын рахматы жер жүзүнө жаап түшүп турат. Ал эми экинчи 10 күндүгү бул Аллах Тааланын магфираты. Магфират деген күнөөлөрдү кечип жиберип турат. Ал эми үчүнчү 10 күндүгү итқун минан нирон, ошол пенделерди тозок отунан куткарып жиберүүчү күн. Мына ошондуктан биз, урматтуу мусулмандар, ушул Рамазан айынын ар бир күнүнө, ар бир убагына көңүл бурушубуз абдан зарыл. Эң касиеттүү, эң улук күн мына алдыбызда келе жатат. Бул күндө Пайгамбарыбыз айтат: "Эгерде мусулмандар, менин үммөттөрүм,
Рамазан айының келгеніне сүйініп қуанған болса, Рамазан айы шыққанда қапа болып күзеткен болса, бұл адамды Аллах Таала ордында күнөөлөрүн кечип бейишке киргизет дейт. Ал деген сөз Рамазанның келгеніне кубанычтуу жүрөк менен, кубанычтуу ниет менен тосуп алса, жакшы ай келе жатат, касиеттүү ай келе жатат, сооптуу ай келе жатат деп тосуп алгандыгынын өзү бул чоң сооп. Ошонун урматында Аллах Таала пенденин бардык күнөөлөрүн кечем, ал пендени мен бейишиме киргизем деп Аллах Таала өз сөзүндө айтып жатат. Эми бул Рамазан деген эмне? Рамазан бул орозо деген сөз. Орозо кармоо эмнени кармайт? Кандай учур бул? Мына бардыгыбызга белгилүү. Орозо кармоонун өзүнүн тартиптери бар. Таң жүргөн учурдан баштап күн батканга чейин ниет менен Алла үчүн орозо кармалат. Же арабча сөзү навайту ан асума саума шахр рамазана минал фаджри илал магриб халисан лиллахи таала Аллаху акбар. Мен Аллах Тааланын парз кылган орозосуну таң жүргөн учурдан баштап күн батканга чейин калыс Алла үчүн кармоону ниет кылдым деп айтуу керек. Ошондон баштап таң жүргөндөн баштап күн батканга чейин жештен жана бир нерсени ичүүдөн, ошондой эле аял менен жыныстык мамиле кылуудан өзүнү сактоо керек. Мына ушул орозо, урматтуу мусулмандар. Ал эми кечинде күн баткандан кийин ооз ачар убагында араб тилинде Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва алайка таваккалту ва ала ризкика афтарту деп кыскача ниет кылып оозун ачуу керек, жеш керек. А бунун араб маанисин билбесе, кыргыз өзүбүздүн эле тилибизде эй жараткан, мен сен үчүн орозо туттум. Жана сага ыйман келтирдим. Сага таваккал кылдым. Ошондой эле сен берген ырыскылар менен мына ифтар кылып оозумду ачтым деп ниет кылуу керек. Ошол ооз ачкан учурда да мүмкүн болсо араб өлкөлөрүндө өскөн куурма менен, же замзам суу менен, же отко кайнатылбаган суу менен, ошондой эле ширин оокат таам менен оозуну ачуу бул зарыл амалдардан. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, биз ниет кылган учурубузда таң жүргөндөн күн батканга чейин орозо кармоого калыс Алла үчүн ниет кылдым деп айтып, ниет кылып, анан жештен, ичиштен, жыныстык мамиле кылуудан өзүбүздү таза сактап, орозо кармообуз зарыл. Мына ушундай тартипте кармалган орозону Аллах Таала кабыл кылам деп көптөгөн соопторду убада кылган. Урматтуу мусулмандар, дагы бир жолу келе жаткан улук, касиеттүү, шарапаттуу Рамазан айы менен чын дилимден куттуктаймын. Рамазан айы быйылкы жылы 15 октябрь күнгө туура келди. 15 октябрь жума күнү болот. Ошол күнү Рамазан айынын биринчи күнү. Ал эми 14 октябрь шек күнү болуп эсептелинди. Бардыгыбыздын туткан орозолорубузду, мына тутам деп ниет кылып аткан орозолорубузду, жакшылыктарыбызды Аллах Таала кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. وحدة المسلمين